Жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кыргыз мамлекетибизде коронавирус деген чума каптаганда асманыбызга булут толуп, кылың карыткан кыргыз элим кыйналып турган учурда ыктыярчылар элибиздин жүгөн көтөрүп туруп, элибизге дем берип туруп, чырак болуп бердиңер. Силерге чын жүрөгүмөн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат силерге. Бийлик көрбөгөн ыктыярчыларга Бабанов көз салды. Кече күнү саясаттан кеттим деген Өмүрбек Бабанов саясатка кайра кайтып келгендей сүр көрсөттү. Ал айбат кимге экени айтпаса да түшүнүктүү. Өзүнүн Азия Мол соода борборунун алдында жылдыз аллеясын ачып, анда COVID-19 дартынан каза болгон. Өзүнүн айтуусу боюнча көз өтүп кеткен баатырларды эскерип, боору ачыганын ачык көрсөттү. Ошондой эле көпчүлүк ыктыярчыларга бийлик көңүл бөлбөй калган бөлүгүнө көңүл бөлүп, ыраазычылыгын билгизип, белектерин берди. Муну менен Өмүрбек Бабанов бар экенин билгизип, Республика партиясында колдоо, дем күч берди. Алдыга жол урандын алдында дагы Өмүрбек Бабанов турат. Бул жолдун жолу барбы, же адатынча куйругун тийип кетеби, аны убакыт көрсөтөт. Кекебаев көрөгөчтүк кылса, Атамбаев көрү болуп койгон. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Кекебаев мародерлор боюнча Атамбаевдин өзүнүн айланасында айланып жүргөнү боюнча Азаттык радиосунан ачык эле айтып чыккан. Мына бүгүн көз көрүнө мародерлук кылып өлкөнү тоногондор баажы Ички иштер министрлигинен, коопсуздук кызматтарынан чыккан ачык. Ошондой эле өзүнүн жанында жүргөн шопуру Икрам сатып кетерин да айтыптыр. Чынында эле Абдулсегизбаев, Болот Сүйүнбаев, Икрам сатар уулу деген эргулдар саткындык кылгандары акыркы күндөрү көрүнө баштады. Сегизбаев, Сүйүнбаевтар абакка отурбайт. Отурган Икрам эркиндикке чыкты. Эми ал сөздөргө көңүл бурбаган Атамбаев баш болуп балдары менен баштарын мыкчып отурган учуру. Марат Аманкулов аман эле болсун. Биримдик партиясынын төрагасымын деп өзүн Россиялык отурумда тааныштырган Марат Аманкулов: "Биз 30 жылдан бери өз алдынча эркин болдук. Эми кайра кайтып келишибиз керек" деп база белгилеген. Мындай сөзү менен аталган партиянын лидери Кыргызстан өлкөсүнүн эгемендүүлүгүнө көлөкө түшүргөнү кеңири чөйрөдө талкууга түштү. Анын натыйжасында Борбордук Ала Тоо аянтынын Акташ, Караташ эстелигинин жанында митинг өткөн. Ага 4 октябрда боло турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайлоосуна катышып турган партиянын мүчөлөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү, коомдук уюмдар, өлкөнүн келечегине кайдыгер эмес караган жарандар катышкан. Марат Аманкулов чыккынчы: "Биз эгемендүүлүктө жашайбыз". Аманкулов жооп берип, шайлоодон четтетилсин деген талаптар коюлду. Жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.